жасалгандан кийин, токмо кургандан кийин обязательно мундай кылып тартышыбыз керек да. Эң негизгиси биз жанагы долбоордун килемди бүткөн килемдин кээ бир нерселерин жасалгылоо үчүн аберлок станогун алдык. Азыр биз эми жанагындай колдо жасайт элек да жасалгасыны, килемдин четин. Азыр аберлокто жасап койсок деле болот. Андан сырткары жанагындай биз тафтинган аппаратын алдык. Инновациялык килем токуй турган аппарат. Бул аппараттын күчү менен биз жанагындай түктүү килемдерди жасайбыз, бирок тез бүтөт экен дагы, сапаты дагы жакшы экен. Аябай кызыгууну жаратып атат. Андан сырткары дагы биз жанагындай активист коомдук бирикмеси бизге түздөн түз өнөктөштүккө келип, жанагындай субгрант утуп берди. Субгранттан биз сырьёолорду алдык, жанагындай тафтингди окуп үйрөндүк, бир топ иштерди жасадык. Биздин өзүбүздүн стандарт килемдерди базарга алып барыш өзү түшүктүү иш экен. Жасагандагы түшүгүбүз бир жакта эле калып кетет экен, алып барып саткандагы түшүгүбүз айтпайбыз. Азыркы күндө биз инновациялык методдор менен сувенир, элге керектүү болгон, андан кийин тарыхы болгон килемдерди жасап чыгарып, чоң кичинекей килем менен чоң пайда көрүп атабыз. Бул ушу кыздарыбызга жага баштады, кийинки күндөрдө кызыгуудан көбөйдү. Себеби дегенде бир иш менен токтоп калбастан биз жанагындай райондук миграция бөлүмү менен дагы өнөктөш иштешип атабыз. 48 лицей менен, андан кийин социалдык коргоо бөлүмү менен азыр жакында 2 айлык курс ачып, ошо килемчилерди ким кызыккандарды чакырып окуттук элек, сертификат бердик. Мына ошондан кийин дагы биздин айыл аймакта кызыгуулар көбөйүп, мына азыр Кудайга шүгүр катарыбыз көбөйүп калды. Жамаатымда 10 кыз бар. Булар 18 жаштан 35 жашка чейинки аярлуу үй бүлөлөрдүн келин кыздары. Андан сырткары биздин 5 жанагындай насаатчы мудадан иштеп келген эжекелерибиз бар. Ошентип биз 15-16 аял киши ушул жерден эмгектенип атабыз. Инновациялык метод деп бир колдоно турган буюмдарды токуйбуз го. Мына кыздар үчүн сумка. Сонун турбайбы бу? Карагылачы, кыздын сулуулугуну чагылдырган роза гүл түшүрүлгөн. Муну көтөрүп жүргөн кыздарды жигиттер кол өнөрчү сонун кыз экен дейт, мынакей. Кызыгат а? Бул жерде? Бул жерде болсо жанагындай Айгүл. Көрдүңбү? Сени символуңду биз Ош областтык мамлекеттик өзбек кыргыз университетинин дизайнери Гүлнур Исмаиловадан суранып, долбоор бизге эскизини чийдирип берди эле, биз токуп чыгардык. Сон. Андан сырткары жанагындай мына бунда гүлдү түшүрдүңүздөр, бул гүл эмес. Бул эмне бул? Илек кушу. Сүйүүнүн символу, лейлектин символу. Бул лейлек деген сөз илек куштан улам алынган. Бул илек куш сүйүүгө туруктуу. Биз ошол седеп долбоордун негизинде жанагындай тафтинган аппаратын алганбыз. Бул аппараттын эң жакшы жери жанагындай килемди, түктүү килемди тез, ыңгайлуу бүтүрөт экен да. Жеңил, Жеңил. Кыздарга ишини жеңилдетүүчү аппарат болуп калды да. Мына дегенде мунул станогу деп эсептелет. Рам станогу. Андан кийин мунул тафтингандын негизи. Карагыла, мына жерде мына токугандар. Биз ушинтип токуп алабыз дагы, анан кийин обработка кылабыз. Кадимки эле түктүү килемдей кылып тараш кылабыз. Андан кийин мына жерлерин кичине кайчы менен кыркып, объем чыгарабыз, тегизбейбиз, сулуулугун кылабыз. Ошентип анан кийин артын кирейлеп, жанагы көрсөткөндөй жакшы буюмду чыгарып жатабыз да. Буну бир гана атайын ушундай жип менен кылса болот экен же жүндөн жасаса да болот бекен? Биз практикаладык. Мисалы үчүн муну жүндөн кылып көрдүк. Ошондой жүнүбүз жок, магазиндин немеси болбогон үчүн муну жасап көрдүк. Болот экен, ничке кылыш керек экен да. Жана жибек ийрет го, ошондой кылып ийсе болот экен. Натуральный жүндөн жиптен дагы жасаса болот экен, Ничкени биз пайдаландык да. Себеби дегенде кээде биз райондон алыспыз, республикадан алыспыз, мондайларды убагында таба албайбыз да. Анан шарт бүтүрүш керек болуп калганда ушинтип колдон нерсени пайдаланып жиберебиз. Өзүбүздүн эмеден чыгармачылык кылып. Седептин эң эле өзгөчөлүгү ушул жанагы аярлуу семьяны колдойт экен да. Жаштарды колдойт. 18 жаштан 35 жашка чейинки аярлуу семьяларды колдоп,
Oşolordu okutup үйrötüp, ekonomikalık, hukuktuk bilimlerdi berip, özlerinin kim ekenligini tanıtıp, jol salat eken da, ындай. Ийгиликтер көппү? Ийгиликтер көп Кудай каршы көрүп. Биздин келин кыздарыбыз жанагы гарис балын үйрөнгөндөн кийин үйдөгү укугуну дагы акырын көрсөтүп, өзүгө карай турган болду. Мындай эми бала багамда эле жүрө беришкен да. Көрсө казырса жаш келиндердин дагы өтө мүмкүнчүлүктөрү көп экен. Ошо мүмкүнчүлүктү татып чыгарып атабыз азыр. Şu sedep dolborunun küçü menen. Janakınday kızlar bu jana жооптуу işlerдің başında özümüz turabız da. Munaki hazır ilegilep tutup çiğmesini özüm çiğip dayardap kelgemen. Oşonu buna düşürüp jatabız. Kızlarga үйrөтүp. Hazır baylap bütüşüp dur biz arkagını salabız. Аркакты салгандан кийин, токмо кургандан кийин обязательно мунамда кылып тартышыбыз керек да. Себеби дегенде, бул килен түктүн артыны жылмалайт.